Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде көпчүлүктүн суроосу боюнча майрамдык дасторкондорго ылайыктуу аябагандай көрктүү, даамдуу жана албетте жеңил салаттардын бири. Ал үчүн бизге гүлдүү капуста керек. Капустаны гүлдөрүнөн ажыратып алабыз. Чоң гүлдөрүн 2 же 3 бөлүккө бөлүп коебуз. Кайнаган сууга 1 аш кашыктай туз кошуп, капустабызды салып, болжол менен 3-4 мүнөттө кайнатып бышырып алабыз. Бир аз жумшарышы керек, бирок абдан жумшарып кетпей, бир аз кырсылдап турса жакшыраак болот. Андан кийин идишке чыгарып коебуз да толук муздаганча коюп коебуз. Дал ошондой жол менен эле брокколини да гүлдөрүнөн ажыратып, чоңураак гүлдөрүн майдараак кылып бөлүп алабыз, бирок өтө майдалабайбыз, брокколи тез эле эзилип кетиши мүмкүн. Андан кийин ошол эле сууга салып, 2 мүнөттөй кайнатсак жетиштүү болот. Өңү жапжашыл бойдон калыш үчүн убагында чыгарып алганыбыз жакшы жана эзилип кетпеши керек. Андан кийин толук муздаганча коюп коебуз. Брокколи муздаганча биз помидорлорубузду туурап алсак болот. Көрктүү болуш үчүн мен черри помидорлордун алдым. Кызылынан жана сарысынан аралаштырып алсак болот. Ортосунан бөлүп, чоңураак болгондуктан мен 4 бөлүккө бөлдүм. Майдарактарын албетте 2 бөлүккө эле бөлүп койсок болот. Ошондой эле апельсин дагы кошуп койсок болот. Ортосунан бөлүп 4 бөлүккө бөлүп алабыз жана ар бир бөлүктү дагы 2ге бөлүп, ашыкча жерлерин кабыктарынан ажыратып алабыз дагы 2-3 бөлүккө бөлүп туурап алсак болот. Ал эми тооктун төш этин ичкерээк, бирок чоңураак кылып туурап алабыз. Өтө чоң эмес, видеодо көрсөтүлгөндөй чарчык кылып туурап алсак болот. Татымына жараша туз кошобуз. Мен жарым чай кашыктай коштум. 1 чай кашык паприка, бул бизге кызыл өң берет, жана 3 аш кашык өсүмдүк майы менен 1 тишче сарымсакты майда сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Сарымсак өтө чоң эмес, бир аз кичинекейирээк болсо жетиштүү болот. Жакшылап аралаштырып, 10-15 мүнөт тыныктырып коюп, андан кийин кууруп алабыз. Өз-өзүнчө бирден кууруп алганыбыз жакшы. Эгер гриль сковородка болсо, андан да жакшы, көрктүү болуп чыгат. Ар бир бетин 2-3 мүнөттөн эле куурсак жетиштүү болот. Тез эле бышат. Көбүрөөк отто кармап койсок, албетте ортосу кургап кетет. Ошондуктан бышаары менен чыгарып алабыз жана муздаганча коюп коебуз. Ал эми салаттын соусун дагы алдын ала жасап койсок болот. Көк чөптөрдөн мен базилик жана мята чөбүн коштум. 1-1,5 чай кашыктай туз, 2 чай кашыктай кум шекер жана жарым чай кашыктай кара мурч кошобуз. Ошондой эле өсүмдүк майынан 100 мл жана зайтун майын аралаштырып койсок дагы даамы жакшыраак болот. Зайтун майынан дагы 100 мл коштум. Бул бир салатка албетте көбүрөөк. Анткени мен күнүмдүк салаттарга да колдоном, ошондуктан көбүрөөк жасап коюп, 2-3 жумага чейин сактап койсок болот. Горчица кошобуз 1 чай кашыктай жана алма кычкылы болсо 2 аш кашык кошуп койсоңуз болот. Ошондой эле 2 аш кашык бал кошобуз. 1 лимонду толук сыгып алабыз, ширесин. Ошондой эле жарым апельсиндин дагы ширесин соусубузга сыгып, жарымын болсо мен салатка кошуп салдым. 2 аш кашык соя соусун кошуп, жакшылап аралаштырып, ар бир татымалдын даамы чыгыш үчүн 15-20 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми соус даяр болгончо бүгүн сиздерге бир сонун каналды сунуштагым келип турат. YouTube'дан Нурайым Жумаеванын каналы бар. Нурайым өзү мага окшогон эле фуд-блогер, ар дайым өзүнүн даамдуу рецепттери менен бөлүшүп келет. Нурайымдын каналынан сиздер бир гана даамдуу тамактардын эмес, ошондой эле көптөгөн таттуулардын, торттордун, ар кандай хит болгон пирогтордун, салаттардын жана күнүмдүк жасалуучу сонун рецепттерди таба аласыздар. Эң негизгиси видеолору такдаана тартылган, сапаттуу жана албетте кыргыз тилинде. Ошондуктан кыргыз тилдүү каналдарды колдоп, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, Нурайымды колдоп коюңуздарды суранам. Катталуу үчүн мен ушул видеонун алдына Нурайымдын каналын белгилеп коем жана ссылкасын таштап коем. Сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, коңгурону жандырып койсоңуздар, Нурайым жаңы видео чыгарган сайын сиздерге билдирүү келип турат. Баардык ушул видеодо көрсөтүлгөн сонун рецепттерди ошол каналдан таба аласыздар.
Ал эми биз салатыбызга келсек, брокколини, гүлдүү капустаны, помидорду, ошондой эле көк чөптөрдөн петрушка жана укроп чөбүн кошсок болот. Укроп менен петрушканы мен майдалап туураган жокмун, жөн гана жалбырактарын мына ушинтип бөлүп алдым, чоң кылып эле. Андан кийин апельсинди да кошуп, баардыгын эч кандай татымалдарды кошпой эле өзүнчө аралаштырып алабыз. Анткени биз соусун өзүнчө даярдап алган болчубуз. Эгер баардыгын соус менен аралаштырып салсак, салатыбыз бат эле көркүнөн кете баштайт. Ошондуктан дасторкондо көбүрөөк көрктүү болуп туруш үчүн өзүн эле аралаштырып, андан кийин тарелкаларга салабыз. Тарелкага салганда тарелканын ортосуна биз көбүрөөк жана чоңураак болуш үчүн биздин порциябыз, мен руккола чөбүн коштум. Рукколанын ордуна айсберг салатын кошсок болот, же болбосо башка салат жалбырактарын дагы колдонсок болот. Андан кийин четтерине салатыбыздын баардыгын салабыз дагы бетине соустан куюп чыгабыз. Көрктүү болуш үчүн ар кандай түстө кылып, жашынакай кылып баардыгын салып алабыз. Соусту аягында жөн гана бетине куюп коебуз. Аягында тооктун этин салатыбыздын ар кайсы жерине жөн гана коюп коебуз дагы. Ошо менен эгер жаңгактар болсо бетине себелеп дагы койсоңуз болот. Ошо менен салатыбыз даяр болот. Мына ушундай аябагандай көрктүү, витаминдүү, сонун салат болду. Майрамдык дасторкондон албетте көркүн дагы ачат жана көпчүлүккө пайдалуу болуп жагат деген дагы үмүттөмүн. Ошондуктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Ошондой эле Нурайымдын каналына дагы катталып коюңуздарды суранам. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.